Дека кайненесине ушундай үй бүлөгө туш болгонума бактылуумун. Ырчы Айдана дека кайненесине туулган күнү менен куттуктап, ушундай үй бүлөгө туш кылганына бактылуу экендигин айтат. Менин алтындай болгон апам, Ариянын Чиктин сүйүктүү чоң энеси, туулган күнүңүз менен. Сизди абдан жакшы көрөм. Атам экөөңүздөргө абдан ыраазымын. Биринчи келин болуп келген күнүм дагы деле көз алдымда. Эң сонун көз ирмеңдер. Кызыңардай тосуп алып, ошол күндөн баштап мен эки эсе бактылуумун. Бактылуумун ушундай үй бүлөгө туш болгонума. Бактылуумун ушундай атам, апам, туугандарым бар экенине. Ар дайым апа биздин төрөбүздө аман эсен жаркылдап атам экөөңүздөр отуруңуздар. А биз силердин балдарыңыздар ар дайым сиздерди бактылуу кылганга даярбыз. Көп неберелүү кылабыз буйруса. Дагы бир жолу ыраазымын. Туулган күнүңүз менен апа, деп кайрылды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Анжелика, мен семирип кетүүнү, сүйгөнүм менен урушууну каалабайм. Бул тууралуу ырчы Анжелика өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Жөнөкөй болгула, бирок тың өжөрлүктү калтырбагыла. Көптөгөн адамдар максат катары кандайдыр бир чоң же глобалдуу нерсени коюу керек деп ойлошот. Мисалы, байлык, ийгилик, дүйнөлүк жетишкендик жана башкалар. Максаттын көлөмү мааниге ээ эмес. Маанилүүсү сиздин кыялыңызда максаттын болгону. Мисалы, өзүңөрдүн күч-кубатыңар жете турган бир нерсени максат кылгыла. Кандайдыр бир спорт менен машык кыла, айдоочунун күбөлүгүн алгыла, өзгөчө тамак жасаганды үйрөнгүлө жана башка ушул сыяктуулар. Канчалык сиздин максатыңыз конкреттүү болсо, ошончолук ал максатка жетүүнүн жолдорун так бөлүштүрө аласыз. Биз каалаган нерселерди тизмеге жазсак, бат аткарылбаачу жана аткарылуучу мүмкүн болбой турчудай нерселер чыгат. Келиңиздер, колубуздан келген нерселерди жасап баштайлы анда. Мен семирип кетүүнү каалабайм. Мен сүйгөнүм менен урушууну каалабайм. Мен эрте уктап, эрте ойгоном. Интернетке маалымат алуу багыты менен гана кирем. Мен балдарыма китеп окуп берем, алар мага окуп берет. Мен күндө 1-2 сааттын аралыгында жөө басам. Мен эски кийимдериме жаңы жашоо берип тигүүнү үйрөнөм жана башка ушуга окшогондор. Маалымат булагы Арба Чекит KG. YouTube тармагында дин алымы маркум Чубак Ажы Жалиловдун Асан Ажы менен күрөшүп жаткан видеосу чыкты. Интернет тармагында Чубак Ажынын насаат видеолорун гана көрүүгө болот. Ал эми жеке турмушуна байланышкан тасмалар дээрлик жок эсе. Белгилей кетсек, экс-муфти Чубак Ажы Жалилов 11 июлда түнкү саат 2:50 пневмония оорусунан 45 жашында каза болгон. Маалымат булагы Аралаш Маалымат Чекит KG. Алы Туткучев, өзүбүздүн генийлерди баалай билели. Өз агасын агалай албаган өңгөнү сагалайт дегендей өзүбүздөгү кесипкөй адистерден баш тартып, эки эсе кымбат операцияга барган кыргыздар бар. Мындай көрүнүштүн күйүтүн төкмө акын Алы Туткучев баракчасына пост кылып жазып чыгарды. Бирөөгө өтө оор операция жасоо керек болуп, Сабыр Жумабековго кайрылышат. Операция оор болгондуктан колдонуучу каражаттары $3000 турат. Алып берсеңер бекер жасап берерин айтат. Бейтаптын туугандары кыргыз медицинасынан шекшип, Алматыда $6000 эң мыкты жасайт экен. Сапаты жакшы үчүн акчасы кымбатко дешип, Алматыдан жасатат. Операция ийгиликтүү бүткөнүн угуп, ыраазы болгон туугандары бет капчан чыгып келаткан врачты коридордон тосуп, рахмат айтышат. Врач кичи пейилдик менен ийилип бет кабын четсе, Сабыр Жумабеков экен. Башка өлкөлөрдөн суранып чакыруусу менен барып операция жасап, лекция окуп турарын билебиз. Көрсө биз баркын билбей жаткан бул адам атанын гана улуу эмес, Азиянын, эненин гана улуу эмес, Европанын улуу болуптур да. Басмайылдын кысканын ээси билбейт, ат билет. Эр жигиттин кадырын эли билбейт, жат билет деген ушулго. Кошунанын коло шакегине кызыкпай, колубуздагы алтынды баалай билели. Байкенин наамдарын жазсам өтө көп экен. Узун текстти жаштар окубай коет деп жазган жокмун деп кыскача өкүтүн айткан. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.
Чубак ажынын өлүмү мени ыктыярчы кылды. Элди куткарууга шашкан ыктыярчылардын баяны. Пандемия күч алып, дарыгерлер жетишпей жатканда, элден суурулуп чыккан ыктыярчылар көптөгөн өмүрдү сактап калышууда. Алар эч нерседен коркпостон бейтаптарга көмөк көрсөтүп жатышат. Күн-түн дебей жардамга чуркап жүргөн учурдун баатырларын кепке тарттык. Аскар Алмаз уулу 27 жашта. Жаштарды демилгелөө борборун негиздеп, ыктыярчылардын түзүлгөн командасы менен эл кызматында 2 саат уктаганым үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип кетем. Мен чүйдүн чоң арык айылынан болом. Юрист адистиги боюнча окууну аяктагам. Жаштарды демилгелөө борборун ушул жылдын январь айында ачканбыз. Алгачкы ишибиз инвестор таап 350 000 сомго Орто Сай айылында балдар ойногон аянтча курдуруп бердик. Андан кийин Бишкекке смогтогу өзүнө сиңирип ала турган теректерди күчөтүп отургуздук. Карантин учурунда дарыгерлерди автоунаа менен ташып, муктаждыктарга азык-түлүк таратып жаттык. Ооругандардын саны кескин көбөйгөндө, Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сайтына кирип, башка өлкөлөр кантип оору менен күрөшкөнүн иликтеп, кычкылтек концентратору, дары-дармектер тууралуу кеңири маалымат алдым. Бирөөлөр менен байланышып 3 кычкылтек аппаратын алганбыз. 2 адамга берип, дагы бирөөнү жеткирели деп жатканда, бизге бирөө чалып, кыйналып жатканын айтты. Дароо жетип барып биздеги аппаратка коштук. Тез жардам албаса, ооруканада орун жок болсо, кырылып калбайлы деп, бир аппарат менен эле мобилдик топ даярдадык. Жөнөкөй эле жарандар акча берип концентраторлорду, канияларды алдык. Компаниялар колунда бар ишкерлер аппарат алып берип, чет жакта мекендештер акча которо башташты. Тез арада чалууларды кабыл алуу, нөөмөткө чыккылчуларды бөлүштүрүү, аппараттарды көзөмөлдөө, каражат издөө деген сыяктуу иштерге жооптуулуктарды дайындадык. Башында демөөрчүлөрдү өзүбүз издеп жатканбыз. Кийинчерээк өздөрү чалып, эмне керек экенин сурап калышты. 30 машина менен 60 ыктыярчы күнү-түнү бейтаптарга жардам берүүдө. Жалпысынан ар кандай иштерди аткарган 1000ден ыктыярчы бар. Мурун 6 саат уктап уйкусурап шалдырасаң, азыр 2 саат уйку жетиштүү. Ойгонуп телефонду күйгүзсөм 300ге жакын чалуу келген болот. Көрүп 2 саат уктаганым үчүн өзүмдү күнөөлүү сезип кетем. Азыркы учурда 14 шаарда жаштарды демилгелөө борбору түзүлүп, иш алып барууда. Буюрса Бишкекте абал жакшырып калды. Биздеги каражаттарды аймактарга жөнөтүп жатабыз. Президентке жолуккандан кийин партиялардан сунуштар түшүүдө. Биздин борбордун атынан элде болуп жаткан көйгөйдү президентке айтууга мүмкүнчүлүк болду. Көп маселелер айтылды. Иш бөлмөдө отуруп алып указ жаза бербей, элге аралашкыла дедик. Андан бери чоң жылыш бар. Сунуштар ордунан жылды. WhatsApp бийлик өкүлдөрү менен биргеликте тайпа түзүлгөн. Ал жака кандай маселе болбосун кайрыла алабыз. Учурда эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп жатабыз десек болот. Аларга биз менен иштешкен жакты, себеби маалымат аларга мындай так жетпейт. Президентке жолуккандан кийин партиялардан сунуштар түшүүдө. Тизменин алдыңкы катарынан орун беребиз деп жатышат. Бирок мен шайлоого талапкер болбойм. Депутат, министр миллиондогон адамдын көйгөйүн чечкенди билиш керек. Борбор түзүлгөнү көптөгөн жаштардын башын биригип, жакшы иштер жасалып жатат. Биздин борбор президенттик аппаратка, өкмөткө, парламентке сунуш бере алабыз. Учурда биздин депутаттардан жогору даражабыз бар. Руслан Манасбек уулу 31 жашта. Машинасын бейтапка ылайыктап жасап, элге кызмат көрсөтүүдө. Машинамды бейтапка ылайыктап жасадым. Өзүм Токтогулдан болом. Үй бүлөлүмүн, бир кызым бар. Жеке ишкер менен эле алектенем. Пандемия башталгандан бери элге кандай кызмат кылсам деп ойлонуп жүргөм. Чубак ажы каза болуп калбадыбы? Угушум боюнча үйүнөн ооруканага келгиче кыйналып калыптыр. Ошондо үйдөн ооруканага чейин кычкылтек менен дем алдырып келсе, куткарып калууга мүмкүн болот беле деп катты ойлондум. Анан интернеттен изилдеп, кычкылтекти баллонго толтуруп, машинамды бейтапка ылайыктап жасадым. Чубак ажынын өтүп кеткени мени ыктыярчы болууга түрттү. Ыктыярчылык ишти баштаганда 118 номуруна чалып, менде ушундай машина бар деп чакыруу алып жаттым. Элге бекер кызмат көрсөткөн Айкөл кыргыз урпактары уюму өз катарына чакырды. Ушул уюмдун штабында туруп жатам. Үйгө бара элекмин. Ишим бүткөндө обочолонуп анан үйгө барам го. Үй бүлөмдү сагындым, бирок чыдаш керек.
Ооруканаларда шарт жогунан эле каза болгондор көп. Эс үчүн жоготуп койгон адамдар дем алдыруучу аппаратты кошуп калыбына келтирген учурлар көп. Эң башкысы кычкылтек экен. Эл берген акчаны чогултуп, жолдон тоскоолдук жаралбаш үчүн машинага сирена орноттум. Шаар ичинде машинага күйүүчү майды өзүм куям. Аймактарга барганда туугандары акча беришет, бирок мен бензин эле куюп бергиле дейм. Өткөндө ат башыдан акыркы үмүтүбүз сиздерде деп чакырышты. Барсак бейтаптын сатурациясы 50-55 түшүп кетиптир. Биздин аппаратка туташтыргандан кийин сатурациясы 90 чейин көтөрүлүп, эже жакшы болуп калган. Жолдо кычкылтек түгөнүп калбасын деп чогуу иштеген балдарга чалдым. Токмоктон жолугушуп баллонду котордук. 87 сатурациялык көрсөткүч менен инфекциялык ооруканага келдик. Жандандыруу бөлүмү 2-кабатта. Аныс алыс келгенсип лифт жок экен. Кантип ойлонушпайт, бул жака оор абалдагы бейтаптар келет да. Врачтарга сатурациясы түшүп кетет, жок дегенде кычкылтек жаздышкы керек десек, жөн эле басып чыгат деп коюшту. Эжени көтөрүп 2-кабатка алып чыккыча эс учун жоготту. Жандандыруу бөлүмүнө алып кирсек, эч даярдыксыз, ИВЛ аппараты жок. Болгону кычкылтек эле бар экен. Эртеси эле жаман кабар келди. Ооруканада шарттын жогунан эле каза болгондор көп. Маалымат булагы Супер Чекит KG